ЭТТнин туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп анан кийин айтыш керек да негизи. Мен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Я вообще в шоке. Впервые за мои 9-летней практики здесь вот такая перепалка идет. Ертең калабы, калбайбы, отсрочка болобу, болбойбу же планыңыз кандай? Мен жооп берип койсом болобу? Сизге. Анан ошол биздин азыр анализ боюнча ЭТТнин бүгүнкү күндө мындай ойлонулбай, терең анализ кылынбай кирип калган. Ошондуктан биз, менин жеке оюмда, ЭТТнин жана бюджет образующий 5 гана вид товаровка калса деп сунушту, мындай мен өз жеке менин пикирим да бул. Анткени мына урматтуу депутаттар, 13 000 товарга биз бүгүн жанагы адамдар неме толтуруш керек экен да, виртуальный складка. Тиш чукуштан баштап нефтепродуктуга чейин. А биз 5 сунуш кылабыз деп баягы мен өзүм жеке пикирим бул. Бул нефтепродукты, спирт, табак, анан дары-дармек, мед изделия. Калганын баардыгын биз ЭТТнен бошотуп алып салышыбыз керек. Ошондо жанагы средний бизнес менен малый бизнеске бул биздин мамлекет тарабынан, сиздер тарабынан камкордук болот. Биз айтабыз да, малый бизнес, хребет экономики колдойлу. Булар байкуштар кыйналды. Эмне үчүн мындай соода кылган адамдар, каяктагы налоговый инспектор өзү түшүнбөгөн нерсени алар кантип түшүнөт деп. Ошондуктан бул идея. Ал эми экинчи маселе боюнча, урматтуу депутаттар, жанагы нефтепродукты 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул, урматтуу депутаттар, негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы, бул баягы ошол акчаны жолдоңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, аны акимият жоломдомок беле, башка жака кетип калып атпайбы. Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо, ошондо эффективдүү дорожный фондко түшөт. Машинаны айдайсың, 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налоговое обложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортка деген бар да. Анда двойной болуп калып атат, за каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул, урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Ушул эки маселе боюнча ушундай. Анан биз баягы бизнести укканды үйрөнсөк да, мамлекеттик институттарчы. Бизнес менен баягы карым-катнаш кылып, алардын айтканын угуп, көйгөйлөрүн угуп, анан баягы мамлекеттин кызыкчылыгы да эле, аларды дагы жесткий контроль, жесткий администрирование деген бул мага башынан эле жакчы эмес. Ошондуктан бул менин позициям. Хорошо, берки ИТТ боюнча дагы бир кичине тактап алайынчы. Анда бул эми сиздин оюңузда биз кандай кылабыз? Азыр анда мыйзамга өзгөртүү киргизебизби же кандай болот? Жок, ал өкмөттүн токтому менен перечень болот. Биз баягы жалпы процедураны алган жокпуз да. Процедура-то остается, мы просто переченден 5 видов составляем, остальное все от ТТН освобождаем. Албат эле. Анда жана бизде азыркы базарлардын бардыгына айтсак болот экен да. Азыр базарлардын бардыгы анда мындан ары. Бул пока менин гана позициям. Бул эми билесиздер да. Бул саясат Минэкономдо. Бул сиздердин саясий поддержкаңар керек дегендей, анан эгерде процедура болсо, мен баягы кичинекей солдатмын да. Мен пикиримди эле гана айтып атам. Аманбет Насырканович, эми жанакы сиз айткандан бери мына жарым саат болду. Жарым саат ушул жаңылыкты соц тармактарга коллегаларыбыз тарабынан, мен тарабымдан дагы ушундай айтылып атат деп Facebook, Instagram берки соц тармактар илингенден кийин эл арасында аябай чоң талкуу болуп атат да. Мен ойлойм, бул чоң саясий чечим, оор саясий чечим. Бирок өкмөт деген элдин жети терисин сыйрыбай, эми сиз эл арасынан чыккан адамсыз да. Карапайым эл арасында жүргөн адамсыз, анан жакшы түшүнөсүз да. Кабинетте жүрүп отуруп, элден качкан эмес адамсыз да. Созидатель болуш керек деп мен ишенем да. Бул аябай чоң саясий чечим болуп атат. Мен ойлойм, сиз буну президент менен талкуулап туруп бияка келип атасыз. Это вы сам по себе менин жеке оюм деп эми жетекчи катары айтыш керексиз. Бирок ал киши деген элдин эл арасында талкууларды жаңы жылдык маанайды 7 миллион 300 адамдын ортосунда көтөрүп берейин деген ниет менен айтылса керек деп ойлойм да. Ишкерлер абдан колдоп атат. Бардыгы түшүнүп, бул мыйзамды дагы бияктан коллегаларыбыз айткан турады. Чоң саясий чечим келгендиктен кийин давайте без обсуждения өткөрүп берели деп.
Менден мындайда кемчиликтерди айтканда өкмөт тарабынан аябай эмнеге бизди сындайсыңар дейт да. Бирок биз да эл арасында жүрөбүз. Менин шайлоо округум Бишкек шаарында. Азыр дагы бир нерсени айтсам, кайра таарынасыңар, бирок мен предпраздничное настроение болуп атат. Анан акцизтер боюнча айтып атасыздар. Акцизтерди ну, все переклеивают сейчас, да? Данияр Жолдошевич, сиз аны билесиздер, Бакыт Толумушевич, ошол бер жакта отурган жетекчилер, Кубанычбек мырза, сизди куттуктайм. Сколько стоит один акциз, айтсаңыз? На какую продукцию? Алкоголь. Перед Новым годом алкоголь сатылат да. Ну, ладно, может. Азыр деген жанагы ар кандай бар, мисалы айтканда сахар содержащий толук. Жок, алкоголь, шампанский, коньяк, жаңы жылда ошол. 2 сомдо ошо 2 сомго чейин да, ошо акциздин маркаларынын номинальный стоимость. Я вам, Алмамбет Насырканович, я вам очень рекомендую. Пройдитесь по городским магазинам. Сиз шаарда жүрөсүз. Мына мага ишкерлер кайрылды. 2,5 сомдон алам десеңер, чумалап созулат. Хочешь быстро решить, по 100 сомов. Закупайте десем, закупаем деди. Я вам дам контакты, сходите сами. Но лучше просто пройдитесь, да? Акырын тааныш билиштериңер бар да шаарда. Ошондой болуп атат. Бул жетекчилер тарабынан эмес, мен ойлойм, ылдый жакта, может быть, кто-то деньги так зарабатывает. 3 миллиард, 30 миллиард деле ошондон чыкты да. Ортодо деген ушундай схемаларыңарды силер алмаштыңар, но вы сейчас новые, вы об этом не в курсе, наверное. На низах вот такое происходит. Перед Новым годом молча закупают. И бая күнү мен трибунадан чыгып ачууланганым да бир себеби ошол болду. Анан элде деген ошол базарлар десе эле, биякта деген бир эмес канча базардын ээлери отурасыңар, жеке бизнести колдоп атасыңар, бирок бир нерсени унутпагыла, базардын ээлери, они сдают площади в аренду, они на ЭТТН не зарабатывают. А вот как раз таки у них сидят те люди, которые там в холод минус 20 сидят, они зарабатывают. Анан анча-мынча тиги фейк армиялар басыга алып, тиги базарлардын ээлери отуруп алып, жеке бизнести түшүнбөгөн адамдар комментарий кылганда мен аябай таң калам да. Суранат элем да, ошол адамдардан кичине мындай ойлонуп анан суроо беришсин деп. Бул чоң саясий чечим, мен 100% колдойм эмес, мен ойлойм Кыргызстанда ошол жада калса киоскинин ичине чейин барып, по закону вы должны собирать за 6 лет налоги, да? Алмамбет Насырканович, по закону нарушение, если предприниматель идет, должны штрафовать за 6 лет. Чтобы вы знали, приходят, штрафуют не за 6 лет, за 8 лет, за 10 лет. Это абсолютное беззаконие. Это в городе Бишкек происходит. Ошол салык кызматынын башчыларын барып туруп, кулагынан чойгула. Бунун баары и приходят к кому? Они не к депутатам придут. К депутатам вы приходите только, когда политические репрессии или решения идут. Они приходят в киоски, они приходят к бедным женщинам, которые на улице сидят. Ошону көзөмөлгө алсаңыздар, нааразычылык ошактан чыгып атат да. Чоң бизнес алып, көп сүйлөп унчукпайт. Чоң бизнес жеке кабинеттер менен барып четишет, силер менен, башкалар менен. А именно ошолордо негатив оттуда снизу идет. И когда мы ходим, они жалуются. А те, которые их проверяют, приходят, айтты, үстү жактан теги каражат керек деп айтты деп. За 10 лет женщина ко мне обратилась, я вам найду ее тоже контакты, пойдете проверите. Уят да. А парламенттен көтөрсөк, жетекчилер биякта деле отурасыңар, таарынасыңар да. Эмне эле тиги бийликке каршысыңарбы? Мына мен я и аплодировать вам буду стоя. Жакшы нерселер жасалып атат, колдоп атабыз. Бирок жаман нерселер бүт 99 жакшы нерсени бир жаман нерсе мындай чийип салып атат да. Ошону көзөмөлгө алсаңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Мен ойлойм деген бул жактан деген аябай туура чечим болду. Жаңы жылдык маанайды январдан сиздер гана эмес, баардыгыбыз мындай чочулап отурганбызда кандай болуп кетет деп. Поэтому я думаю, это очень хорошее решение. Президенту большое спасибо. Давайте, рахмат. Мен колдойм. Рахмат. Данияр Алексеевич, Улсатпа? Да, Данияр Жолдошевич. Эльвира Джергалыковна, относительно вопроса ЭТТН, это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адылалевич өзінің программасы менен алдыңызға келгенде айтқан ең бір көйгөйлүү маселе қазір ушул ишкерлердин арасында ЭТТНди толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүүдө эки маселе коюлган. Эки маселени Алмамбет Насырханович биринчи кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү. Үчүнчүдөн ЭТТНдин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТН жок, барьер болбойт. Буга чейин Улукбек Зулукарович айтып кетти. Эгерде мүмкүн болсо патент менен же болбосо ККМ менен иштесин деп. Мен түшүндүрүп кетейин, бул иш жүрө албайт анда. Анткени патент менен болгон күндө дагы барьер ККМ керек.
анын объемун канча экенин 15 миллионго чыгабы же 15 миллионго чыкпайбы, аны эч ким далил кыла албайт эгерде ККМ жок боло турган болсо. Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп анан кийин айтыш керек да негизи. ЭТТН деген эмне, ККМди кандай эметип атат? Кечириз, Данияр Жолдошевич, кечириз. ККМден Кечириз, сөзүңүздү бөлүп коеюнчу, кечириз. токтотпойбуз. ЭТТНди жөнөкөйлөштүрөбүз. Данияр Жолдошевич, кечириз. Сиз деген бул өкмөт арасында ичинде маселелерди мен ойлойм бул кабинеттен чыгып алып туруп анан чечишесиздер. Биякта айтылган сөз айтылып калды. Аны кандай чечим болот өзүңүздөр билесиздер, бирок эске сала турган бир нерсе бар. УКМКнын жетекчиси 3 миллиард салык кызматынын жетекчилери уурдады деп ачык айтты. Эртеси күнү чыгып алып пресс-конференция берип атканда 30 миллиард деп айтты. А что вы теперь хотите от народа услышать? Продолжайте деппе. Вы этого не услышите уже. Данияр Жолдошевич, я не пришла с вами спорить здесь. Мы же о системности говорим же сейчас. Зачем это в политику превращать? Да, это системная коррупция — это 3 миллиарда или 30 миллиардов. Это и есть системная коррупция. Она не обходится без министров, она не обходится без вице-премьеров, и она не обходится без главы Кабмина, если на то пошло. Мы оба с вами понимаем, о чем идет речь. Данияр Жолдошевич, бул жерде жөнөкөй суроо болду. Суроо эле жооп берип койгула. Не надо. Биз бияктан жакадан алып туруп, моундай чечимге келген жокпуз. Суроого так эле жооп берип коюңуз болду. Не надо бул жерде бири-бирибизди жаман айтып, бири-бирибизди аны кылбайлы. Сыйлайлы бири-бирибизди. Вы знаете, вы когда сюда приходите, вы, наверное, между собой согласовываете какие-то действия. Алмазбек Назырканович, вы это обсуждали? Мен жооп берип коеюнбу? Жооп берип койгулачы, бияктан ортодо мени каймагач айтыштырбагыла да. Мындай да. Негизи мен унчукпай эле отурайын дегем да. Анан өзлөрү жана мындай эмне деп коет да, тилимен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүндүңөр да. Бул түшүнбөйт айта берет деп айтып атпайбы? Андай эмес, мен башкача да сунуш көтөрөм жакында. Ошо ЭТТНде туура эмес, анализи жок. Кирген үчүн керек болсо жоопко тартчу адамдарды мен аныктап берем жакында. Как это так? ЭТТН туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Любой жерде мына силердин көзүңөрчө айтып атам. Давай уюштургула бир дискуссия, айтып берем. Почему ар бир мамлекеттикин жиликтеп берем. Казакстан кандай кылды, Россия кандай кылды, Европа кандай кылды, Грузия кандай кылды, а бизде кандай болду? Ким жасады, кантип жасады? Популизм деген эмне? Кур аяк мактанабыз деген эмне? Экономика деген кантип өсөт, а салыкты өстүрүп туруп, ал экономика өстү деген эме? Экономика деген эл да байыйт, бюджет да байыйт. А когда элин кыйнап, бюджет өсүргөн, ал экономика. Кыскартайлы, бул жерде дагы 5 депутатыбыз күтүп отурат, кол көтөрүп. Рахмат. Оюңузга рахмат. Элбек Жамаловна, сиз жыйынтыктадыңызбы? Жыйынтыктабыңыз. Я вообще в шоке. Впервые за мои 9-летние практики здесь вот такая перепалка идет. Данияр Жолдошевич, мен сизди сыйлайм, сиз менен көп жылдан бери таанышпыз. Ортодо деген чечпеген Кабминдин маселелери болсо, пожалуйста, чыккандан кийин чечип алыңыз. Менин сөзүм катуу тийсе, я понимаю, у вас амбиции министра, вице-премьера нынче, да? Я понимаю, что вам кажется, что это мы в политику превращаем. И когда вы доносите руководству, доносили руководству о том, что это сидят там эти депутаты, которые против власти, до меня эти слова тоже доходили. Любое абсолютно в парламенте озвученное мнение народа доносилось как решение против властей. Время все расставило по своим местам. И оно еще расставит. И я очень надеюсь, что в решения, которые принимались до, действительно они проходили с анализом. Но деген мындай да шарт түзбөй туруп жети терин сыйраган результаттар болуп атат да. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, эмоция калтырбаңыз. Рахмат. Мен сизди сыйлайм. Рахмат. Бирибизди сый бойдон мындай урматтайлы да. Рахмат.